туруп, мамлекетимдин бүтүндүгү үчүн ошол менин жекече аброюма шек келтирген Асел Шамилова дегенди мен мыйзам чегинде сотко берем. Ошол жерде мен коррупционер болгон болсом, башка болсом аныктап тактап берсин. 2020-жылы мен шайлоого катышкан эмесмин. Мен трансформаторду алып кет демек түгүл, 45 айылга 10-жылдан бeri 45 айылга трансформаторду койдуруп берген, эл үчүн кызмат кылган адаммын. Аны мен түздөн түз шайлоочуларым билет. Ага окшогон бейөкмөт уюмдар мен эч убакта жаманатты кылбайт. Мен Кудайдын алдында, мыйзамдын алдында тазамын. Эл үчүн ошон үчүн коркпой, үркпөй чыдап, менин үстүмөн ботко куюп атса дагы чыдап туруп, мамлекетимдин бүтүндүгү үчүн ошол сырттан келген каржыланган бейөкмөт уюмдардын туура эмес аракеттерине тыюу салуу үчүн мен депутаттардын жардамы менен ушул мыйзамды алып чыгып атам. Ошондуктан жалпы коомчулук кандай жаманатты кылышпасын бейөкмөт уюмдар, мен көтөрө берем, бирок мен жолумдан кайтпайм. Себеби мен өзүм тазамын Кудайдын алдында, балдарым да калбай асылып атышат. Кудайга шүгүр, биз мыйзам бузган жерибиз. Рахмат, кийинки сөз. Менин жекече аброюма шек келтирген